Советтер Союзунун ушул фашисттик Германиянын баскынчылыгынан куткарууга ушул Кыргызстандан барган аскерлердин арасында менин атам ушу Бегматов Гапыр ошолордун 360 миңдин бири болуп барып катышып ошол жерде жеңишке чейин ушул аягына чейин согушуп келгенине мен сыймыктанам. Атам 1941 жылы согуш башталган убакта ошо биринчилерден болуп аскерге чакырылып Рига, анан Белоруссия фронтторунда согушуп жүргөнүн айтат. Мында эсте каларлык айтып берген бир окуя болгон. Ошо өздөрүнүн командири экен. Мен оюмча ошо командир взвод болсо керек, капитан орус киши экен. Ошол бир жерде курчоодо калышып атамдар, анан жарадар болуп калып, ошону сүйрөп алып чыккан экен. Ошо командири калып калганда, биздикилер чегингенде, ошол командири калып кеткенде, анан сойлоп барып, сүйрөп алып чыкканын айтат эле. Анан ушундай эми ал убакта орусча деле жакшы билбейт, ушундай благодарность деп айтканын ушундай жакшы билген. Кийин ошо Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланганын ушу бизге сыймык катары айтып жүрдү. Атам ошо дээрлик согуштун аягына чейин согушта болгон. 41-жылдан 45-жылга чейин согушта болгон. 4 жеринен ок жеп, анан ошол 45-жылдын ушу кыш айларында ушу акыркы жолу бутунан ок тийип, жарадар болуп, анан госпиталда дарыланып, анан Кыргызстанга кайткан. Ошол Белоруссияда согушуп жүрүп ошондой ок деген экен. Анан келгенде ошол айтып бергенине караганда 8 май күнү келген экен. Атам келип ошол жакындары менен, туугандары менен учурашып, айылга келгенден кийин эртеси күнү жеңиш болгон экен. Ошо 4 жолу ок тийип, атам согуштан 2 группадагы майып болуп кайтып келген. Кайтып ошол 45-жылы кайтып келгенден кийин 1 жылдан кийин апама үйлөнгөн. Анан 8 балалуу болушту. 1993 жылы атам ошол андай жакшы каарылык менен озур көрүп, балдардын алдында ошол кайтыш болду. Албетте, бул тынчтык бизге жөн келбегендигин, анан тынчтыктын ушундай баасы канчалык экендигин, бул бейпилчиликке, билим алууга, жашоого, жакшы жашоого ушундай тынчтыктын ушундай бир чоң ролу негиз боло тургандыгын көп айтчу эле.